Карасу районунун Нариман айылынын 60 жаштагы жашоочусу Замирахон Исмаилова 6 март күнү 60 жылдык мааракесин өз үйүндө уюштурган. Туулган күнгө жакын туугандары, достору болуп 25ке жакын конок келген. Дасторконго үй шартында жасалган ассорти салаты жана шербет коюлган. Конокко келгендер салат менен шербеттен ууланып, 7-8 март күндөрү айрымдарынан дарттын белгилери пайда боло баштаган. Көпчүлүгү ооруканага кайрылбастан өз алдынча дарылана беришкен. 9 март күнү Замирахон Исмаилова дагы ооруп, Карасуудагы ооруканага баргандан соң ууланып калгандары белгилүү болгон. Замирахон айым бөдө кырсыктан келини жана досунан айрылып кайгырып олтурат. Rosa yaxshi o'tirdik, hamma yoq свежий edi. Konserva qilib yopgan shakar apimdan zaharlandik bolam. Oshkashini tortdim, 6-kuni ham ashun bitta bankadagini soldik. 7-kuni ham bitta bankadagini soldik mana. Bir kelinim, bir do'stim o'tib ketdi shuni orqasidan. Qo'yganlar mana shu yotishibdi palatada, bu yerda u yerda bitta ukam bilan kelinim yotibdi. Ular shaharga ketishuvdi, shahardagilar endi bundan nimalar o'qitlar yo'q shekilli duriyatda bolam. Bu yerda qarasha olmadimi, yo ular topisha olmadimi, aytisha olmadimi? Maga deb aytsam kelishmadi, bittasi og'ir yotibdi hozir shahar nimasida, kasalxonasida. Аймактык оорукананын жугуштуу оорулуулар бөлүмүндө 10 бейтап ботулизм дартынан дарыланууда. Бейтаптар 9 марттан тартып оор абалда келе баштаган. Ооруканага жаткандар ууланып калган үчүн ботулизмге каршы медициналык дары-дармек алып, абалдары жакшы экенин бөлүмдүн башкы дарыгери Абдыкапар Гаипов айтты. Ашказандары толугу менен тазаланып, дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө. Бейтаптардын арасында бир наристе дагы бар. Медициналык жардамдар толугу менен көргөзүлгөнүн, айрымдарынын абалы орто экенин башкы дарыгер кошумчалады. Кече дагы 3 жаран келип жаткан. 3 жаран келип жатты. Алардын абалы дагы оор абалда келдилер. Кече ошо соответствие леченияларын кылдык. Противоботулинский сывороткаларын бердик. Азыркы күнгө уже бир аз жылыш бар аларда дагы. Бүгүн эртең менен саат 8:30 бир жаран келип жатты. Ал дагы Нариман айыл өкмөтүнөн. Анан бирөөсү Ош шаарынын Жим көчөсүнөн келип жатты. Биринчиси 8:30, экинчиси 12:30 келип жатты. Ушул экөөнүн абалы оорураак. Юбилей кылган. Ошол жерден булар мейманчылыкка келишкен 6 март күнү. 6 март күнү келишкен дагы ал жерден булар үйдө жасалган салаттарды жешкен, үйдө жасалган компотторду ичишкен. Ошодон ууланган булар. Замирахон Исмаилованын 1970 жылы туулган келини Нариман ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып көз жумган. Маркумдун артында бир кыз, бир улуу калды. 9 март эртең менен Ош шаардык клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө каланын 1963 жылы туулган жараны келип түшүп, өнөкөт ооруларынан улам каза тапкан. Көз жумган аял мааракелик конокко барганы аныкталган. Бейтап эмне менен байланыштырып атканын, өзүнүн оор абалын эмне менен байланыштырып атканын айта албай, акыбалы начарлагандыгына байланыштуу ал реанимация бөлүмүнө которулган. Реанимация бөлүмүндө бүт тийиштүү адистер барып көрүп, консультация беришип, аны ботулизм оорусуна чалдыгып калгандыгы аныкталган. Ошол эле күнү кечинде, кечки саат 5:30 бул жаран оор түрдө уулангандыгына байланыштуу жакшы боло албай каза болгон. Массалык уулануудан каза болгон жарандардын жакындары эч кимге эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Каргашалуу окуя боюнча берилген маалымат райондун ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Жакынкы күндөрү эле Аксы районунда 6 адам ичимдиктен ууланып каза болгон болчу. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ботулизм оорусу бул биздеги консервацияланган салаттардан, көптөгөн ушул туздалган консервациялардан жугат, ооруйт. Анан ал вирус, ботулизм микробу бул барып адамдын дем алуучу борборуна барып туруп, ошол жерде таасирин берет, жабыркатат дем алуучу борборлорду. Адам дем ала албай, дем алышы начарлап, ал жасалма дем алдыруу аппаратына муктаждык
пайда болот. Эгерде жеңилирээк түрдө отравление болгон болсо, ал оорулуу жакшы болуп кетишине мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде көбүрөөк ошол микробдон көбүрөөк организмге түшүп калган болсо, анда ал бейтап ушундай жаман бир жаңылыктар менен аяктайт. Мен Кара Суу аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн бөлүм башчысы Гаипов Абдыгапар Зупевич. Бизге ушу 9 март күнү 12:30-1:00 биринчи болуп бейтаптар түшө башташты. Биринчи келгенде 5 келди. Ошо жанагы Нариман айыл өкмөтүнүн Зардар айылында жашоо өтүүсү 60 жылдык юбилейин өткөзгөн. Ошол аял киши өзүнүн 2 небересин, бир 23, бир 17 жаштагы неберелери менен келип жатты. Келгенде абалдары оор эле, 9-ында келип жаткан. Келгенде ошол өзүнө соответствующий лечениясын кылдык. Противобатулинский сывороткалар больницада бар. Бүгүнкү күнгө алардын состояниясы уже бүгүн 3-күн уже состояниясы орто абалда болуп калды. Кече дагы 3 жаран келип жаткан. 3 жаран келип жатты. Алардын абалы дагы оор абалда келди эле. Кече ошо соответствующий леченияларын кылдык. Противобатулинский сывороткаларын бердик. Азыркы күнгө уже бир аз жылыш бар аларда дагы. Бүгүн эртең менен саат 8:30-да бир жаран келип жатты. Ал дагы Нариман айыл өкмөтүнөн. Анан бирөөсү Ош шаарынын Жим көчөсүнөн келип жатты. Биринчиси 8:30-да, экинчиси 12:30-да келип жатты. Ушул экөөнүн абалы оорураак. Юбилей кылган. Ошол жерден булар мейманчылыкка келишкен 6 март күнү. 6 март күнү келишкен дагы, ал жерден булар үйдө жасалган салаттарды жешкен, үйдө жасалган компотторду ичишкен. Ошодон ууланган булар.